Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Сиздер менен мен Кубанч Ороев кайрадан тарых сабактары рубрикасында биз өткөндө кыргыздардын генетикалык байыркы доордогу кыргыздардын генетикалык тарыхы деген менин жазган китебимдеги айрым маалыматтарды ушундай талдоодобуз. Биз өткөндө ушу кыргыздар ашкенази еврейлер менен тектеш болот деген сабакты өткөнбүз. Ал эми азыр ошол эле сабактын уландысы бул бүгүнкү сабактын темасы арабтар. Эмне үчүн арабтар бүгүнкү күндө биздин кайсыл арабтар биздин кыргыздардын ата тектери менен жана эмне үчүн кандай бүгүнкү күндө ошо гипотезалар бар. Маселен, азыр эми арабтар бүгүнкү күндө кимдер деген суроого жооп берсек, бүгүнкү күндө арабтар бир топ урууларга жана уруктарга бөлүнөт. Мисалы, Торат китебиндеги бул традициялык алардын санжырасында жазылгандай, алар Ибрахим пайгамбардын улуу баласы Исмаилдин урпактары деп айтылат. Жана ошондой эле Ибрахим алейхиссалам пайгамбардын карып калганда байбичеси Сара каза болгондон кийин Хеттура аттуу аял алып, андан Зимран, Йокшан, Медан, Мадиан, Ишпак, Шуах деген балалуу болот. Мына ошолордун урпактары да бүгүн ошо арабтар деп, байыркы арабтар, анан кийинки доордогу арабтар деп аталып жүрүшөт да. Эми бул жерде мен бир айрым маселелерге көңүл бургум келет. Мисалы, ошол Исмаил алейхиссаламдын, Исмаил пайгамбар Ибрахим пайгамбардын улуу баласы, мындай Библияда Агарь деп айтат, ал эми Куранда Хаджар деп айтылат. Бул ислам традициясында. Ал эми ошол Хаджар деген эми биздин түрк тилинде бул Ажар деп айтабыз да, аттын өзү Ажар. Ал эми дагы айтылып кете турган, бул жерде могу аттар айтылды да, Ишпак, анан Шуах депчи. Ишпак, анан Чуак деген мындай кыргыз түркчө аттар дагы бар да. Эми мен буну бекеринен айткан жокмун. Ибрахим пайгамбар өзү байыркы Шумердин, Шумер цивилизациясы биз билгендей бир 4500 жыл мурун ошол аймакта, бул жанагы Тигр менен Ефрат дарыясынын боюнда пайда болгон цивилизация, эң биринчи дүйнөдөгү шаарлар ошол жерде курулган. Мына ошол Шумердин Ур деген шаарында тарыхчылардын баамында эме эки традиция бар. Бирөө деген иудейлердин традициясы, ошо еврейлердин традициясы боюнча Ибрахим пайгамбар мындан 3800-3700 жыл мурун жашаган инсан деп берилсе, ал эми православдык традицияда Ибрахим пайгамбар мындан 4200 жыл, 4100 жыл мурун жашаган инсан деп берилет. Демек, болжолдуу жашаган мөөнөтү ушул 4200-төн 1800 жыл, 3800 жылдык мөөнөт берилет да, болжолдуу. Эми белгилүү шумеролог
шумерлердин баягы Ассириядагы шумер жазууларын изилдеген өтө мындай белгилүү инсан Самюэль Крамер. Бул Самюэль Крамердин «Шумеры. Первая цивилизация на земле» деген китеби бар, акыркы жылдары жарыяланган китеби. Ошол китебинде Самюэль Крамер өзү дагы еврей болот да, эмеси боюнча, түпкү теги боюнча. Анан Самюэль Крамер мындай жазып атат да, ал Ибрахим пайгамбардын ата бабалары байыркы шумерлер менен тыгыз генетикалык байланышы бар деген тыянак чыгарган да. Ал эми шумерологиянын пионери болгон немис окумуштуусу Юлиус Оперт. Бул Юлиус Оперт бул шумерлердин баягы клинопис деп коет, топурактарга, чопого жазылган жазууларын изилдеген киши. Ал киши мынтип жазып атат: шумерлердин тили байыркы туран тили болгон, азыркы түрк тилине окшош болгон деген илимий аныктама чыгарган. Бүгүнкү күнгө чейин шумерлердин генетикалык байланышын табуу тарых илиминде чоң проблема болуп келген. Бүгүнкү күнгө чейин тарых илими, мындай расмий илим, Ибрахим пайгамбардын доорунда Ибрахим пайгамбар кайсы тилде сүйлөгөн? Мына бул өтө мындай чечилбеген маселе болуп келет. Бирок Юлиус Оперт ошол Ибрахим пайгамбар чыккан Ур шаары, бул Ур шаары азыркы могу Иракта да, Ирактын территориясында. Бул шумерлер ошо азыркы Ирак, Сириянын территорияларында жашаган да, ошо мамлекеттерди түзгөн. Ошол шумерлерге менен тыгыз эмне деп атат Самюэль Крамер, генетикалык байланышы болгон деп Ибрахим пайгамбардын. Ошондуктан могу Юлиус Оперт айткандагы негиздери ошол шумерлердин байыркы түрк тилинде сүйлөгөнү жөнүндө бул байыркы жазуулардын негизинде болуп атат да. Демек, Ибрахим пайгамбар дагы ушул шаардан чыккандан кийин байыркы түрк тилинде сүйлөшү толук ыктымал экени баяндалып атат. Эми Ибрахим пайгамбардын урпактарыбыз деген еврейлер дагы, арабтар да R1A гаплогруппасынын Z93 субклады болушу ДНК генеалогия илими менен алектенген окумуштууларды чоң талкууларга салат. Мен өткөндө айтып кеткендей, еврейлер дагы ушул R1A гаплогруппасынын Z93 субкладына кирген болсо, арабтар дагы өзгөчө аднанит арабтары, мен алар жөнүндө бул жакта кененирээк айтам, алар дагы ушу R1A гаплогруппасынын Z93 субкладына кирет. Кыргыздар кирген Z93 субкладына, арабтар дагы, еврейлер дагы ушу субкладка кирип атат да, Ашкенази еврейлери жана аднанит арабтары. Эми албетте биз Ибрахим пайгамбар R1A гаплогруппасына таандык болгон деп бүгүнкү күндө айта албайбыз. Такдан айта албайбыз. Бирок анткени ошол эле арабтарда жана еврейлерде семит элдерине таандык J1 жана J2 гаплогруппалары үстөмдүк кылат. Эң кызыгы, бул R1A гаплогруппасына J1 жана J2 гаплогруппаларына таандык еврейлер
жана арабтар ошол Ибрахим пайгамбар жашаган доордо жашаган аталык жактан ар башка 3 адамдын урпактары болуп эсептелет. Бирок кайсынысы Ибрахим пайгамбар болгону окумуштууларга белгисиз бойдон калууда. Бул бир гана жаратканга белгилүү жана Ыйык Куран китебинде Аль-Имран сүрөсүндө жараткан мындай дейт: чындыгында Аллах Адамды, Нухту, Ибрахимдин урпактарын жана Имрандын урпактарын бүт дүйнөдөн тандап алды. Анткени бир уруу экинчи бир уруудан тараган. Чындыгында Аллах угуучу, көрүүчү. Бирок биз адам затына түшүрүлгөн ыйык китептерден да ар кандай сырлардын жандырмагын тапсак болот. Манас эпосунда да, санжыраларында да кыргыз Нух пайгамбардын улуу уулу Яфеттен тараган делет. Яфет дегеним эми кыргызча жапас деп да айтабыз. Яфеттен кыргыз тарайт деп бардык санжыраларда бизде айтылып жүрөт. Муну бардык түрк элдеринин санжырасынан да кездештирүүгө болот. Ошондой эле бардык Европадагы ак расага кирген элдин баары Яфеттен тараганбыз дешет. Эми эмне үчүн кыргыздарга генетикалык аталаш жакын R1A гаплогруппасынын Z93 субкладына кирген элдин бир тобу Семит элдери менен аралаш Ибрахим пайгамбардын урпактары болуп жүрүшөт? Бул суроого Муса пайгамбардын Тоорат китебинде бир жандырмак берилет да. Эмне үчүн биз кыргыздар Яфеттен тараганыбыз? Албетте, бул биздин санжырабызда жазылып жүргөн бул факт. Бирок бүгүнкү күндө биз кыргыздар жана көп түрк элдери Яфеттин, ошол жапастын урпактарыбыз деп жүрөбүз. Бирок арабтар жана еврейлер алар биз Яфеттин урпактары деп айткан жок. Бирок алар бардык арабтар эмес, бардык еврейлер эмес. Алардын ичиндеги кээ бир уруулар, мисалы арабтардын 10-15%, Ашкенази еврейлердин бир 40-45%, мына ушул Z93 субкладына кирип, кыргыздар менен тектеш болжолду 4,5-5 жыл мурун бир атага барып, бир атанын урпагы болуп калып атабыз да. Ушунун жандырмагын Муса пайгамбардын Тоорат китебинде мындайча жандырмагы берилет да. Бул кызык өтө. Ал жерде Сим, Хам, анан Яфет жөнүндө, 3 баласы жөнүндө кеп болуп атат. Ошол жерде ошентип топон суудан кийин аман калган Нухтун үй бүлөсүнөн жер бетинде адамзаттын жашоосу кайрадан уланды. Нух дыйканчылык кылып, жүзүм зар отургузду. Бир күнү жүзүмдөн шарап жасап ичип алып, мас болуп, чатырынын ичинде жылаңач жатып калды. Муну Ханаандын атасы Хам көрүп, Сим менен жапаска айтып чыкты. Бул эки бир тууганы болсо, аны менен кошо күлүшпөстөн, атасынын этин кароодон ыйба кылышып, далысы менен киришти да,
атасын жаап коюшту. Нух ойгонгондо кенже уулунун кылганын билип, Ханаан курусун, бир туугандарына кулдун кулу болсун деп каргап салды. Бул кичи баласын, Хамды каргап койгон. Дагы мындай деди: Симдин теңирине алкыш. Яфет өрүшүн жайып, Симдин чатырларына көчүп кирсин. Ханаан болсо буларга кул болсун. Нух топон суудан кийин дагы 350 жыл жашады, 950 жашка чыгып каза болду деп. Эми бул жерде мен Яфет өрүшүн жайып, Симдин чатырларына көчүп кирсин деген ушул сөзгө маани берсек, Яфет жапас, өрүшүн жайып, Симдин чатырларына көчүп кирсин дегени Симдин урпактары менен аралаш туруп, анын элин, мамлекетин башкарат дегендей мааниде берилгенсиң. Бирок эми аны Кудай өзү жакшы билет. Тарых көрсөткөндөй, Семит өлкөлөрүндө эң биринчи шаар цивилизацияларын, мамлекеттерин курууда R1A гаплогруппасынын Z93 субкладына кирген элдер түндүктөн келишип чоң ролду ойногон. Тарыхчылардын баамында алар Шумер өлкөсүн, андан кийин Хет, Митания, Аккад, Ассирия жана Вавилон өлкөлөрүн түзүүдө эң чоң роль ойногон. Z93 субкладына кирген уруулар жакынкы чыгышка эң биринчилерден болуп ат арабаларды жана согуштук укмаларды алып барышкан. Металлдарды иштетүү маданиятын түптөгөн, геометрия жана математика илимдерин мыкты өздөштүрүп, ошондой эле жылдыздар менен астрономиялык эсептөө, жыл санактары жана ушул урууларга таандык болгон. Белгилүү Россиялык жакынкы чыгыш изилдөөчү Владимир Емельяновдун айтымында, байыркы арабтардагы астрономия, математика жана геометрия илимдери аларга шумерлерден келген. Ибрахим пайгамбар да Торат, Инжил жана Курандын маалыматтарында жылдыздар менен жыл санак жүргүзүү илимине ээ болгон. Жылдыздар менен астрономиялык жыл санак жүргүзүү, тоголдорду эсептөө байыркы кыргыздарда да жана бүгүнкү күнгө чейин кыргыздарда практикаланып келет. Ошол эле, мисалы биз өткөндө айттык, Абашева сынташта маданияты, бул Уралдагы, азыркы Челябинсктеги территорияда кыргыздардын ата тектеринин сөөктөрү табылган, ошо Аркайым шаарында табылган таштан чегилген асманды караган киши бүгүн Аркайым шаарчасынын символу болуп эсептелет. Эми бул жерде экрандан көрсөтүп коеюн. Мына могу таштан жасалган адамдын чегилген фигурасы. Бул ошол кыргыздардын атасынын сөөгү табылган, ошо Челябинсктеги Аркайым шаарынан табылган, Буланова кыштагынан. Ошол жерде ушул биздин ата тектер ушинтип чегип койгон, асманды карап турган адам. Ошол адамдар биздин ата тектерибиз, кыргыздын ата тектери өтө асманды карап атканы, булар жылдыз менен жыл санак жүргүзгөндө өтө чоң илимге ээ болушкан экен. Мына ошол илим биздин ата тектердин бир туугандары ошол
азыркы ашкенази еврейлердин жана араб аднанит арабтарынын ата тектери менен кошо жакынкы чыгышка барган. Жана бул деген бул илим ошол шумерлер менен түздөн түз байланышы бар. Ошол шумерлерден мисалы арабтарга ошол геометрия, астрономия, математика илимдери ошол барган деп ушу жакынкы чыгыш изилдөөчү Владимир Емельянов айтып атат да. Дагы бир кызык жагдайлар. Биз өйдөйдө белгилеп кеткендей, арабтардын 10-15% калкында R1A гаплогруппасы кездешет. 10-15%. Арабтар жалпысынан 2 топко бөлүнүшөт. Биринчиси аднанит арабтары. Бул биз Аднандан тарагандарбыз дейт. Аднанит арабтары биз Исмаил пайгамбардын текелей урпактарыбыз деп айтат. Ошо Исмаил пайгамбарга чейин дагы булардын ошо Ибрахим пайгамбар, анын улуу баласы Исмаил пайгамбар ошодон тикелей урпактары болуп келип, анан Аднан болжолду биздин заманга чейинки 150-чү, то есть 2-чи кылымда, биздин заманга чейинки 2-чи кылымда жашаган инсанды айтышып атат да. Мына ошолордун урпактарыбыз деген арабтар, буларды аднанит арабтары деп айтат. Булар өздөрүн же арабтар буларды араб аль-мустариба же кыргызча айтканда араб тилин үйрөнүп алгандар деп айтышат. Демек, булар өздөрүнүн тили, мурунку тили араб тили эмес экени дагы далилденип атат да. Булар жакынкы чыгышка, ошо араб жарым аралына келгенден кийин гана арабташкан. Демек, ошол жергиликтүү семит элдери менен аралашкандан кийин гана булардын тили араб тилине өткөнү дагы ушул аднанит арабтардын аталышы менен дагы далилденип жатат да. Биз айттык, ушул Ибрахим пайгамбардын тили дагы ошол шумерлердин тилиндей байыркы туран түрк тилине окшош болушу мүмкүн дегени, бизде мисалы ушул кээ бир араб тилиндеги сөздөр кыргыз тилинде дагы мындай башка жактан келбеген сөздөр бар. Араб тилинде өтө көп мындай түрк тили менен окшош. Биз түшүнбөйбүз да, кээде түрк тилинен араб тилине кирген сөзбү бул, же болбосо араб тилинен түрк тилине келгенби деген. То есть бул мындай бул дагы өтө мындай көп изилдөөлөргө муктаж да, бизде кайсы тилден бири-бирине келген. Мисалы, бизде кыргыздарда сөз бар, бир эле мисал берейин, ырыскы деген сөз. Ырыскы деген сөз. Арабтарда ырыскы дегенди риск деп айтат да, риск. Бул сөз арабтан кыргызга келгенби, же кыргыздардан арабка барганбы? Бул мындай чоң суроо. Бул да изилдөөнү талап кылат. Ушундай мисалы мындай көп суроолорду чечмелей турган суроолор көп да. Эми экинчи арабтардын экинчи тобу. Бул кахтанит арабтары. Кахтанит арабтары бул араб аль-ариба деп айтат. Бул таза арабтар. Анткени себеби булардын тили дагы ошол жергиликтүү семит элдеринин тилинен болгон. Өздөрүнүн тили, ушул тилди
Аднанит арабтары кийин үйрөнүп алган деп Аднанит арабтарын аль-мустариба араб тилин үйрөнүп алгандар деп айтып атат да. Эми Аднанит арабтары Аднандын урпактарыбыз дешет. Ал эми Аднандын түпкү атасы Ибрахим пайгамбардын улуу уулу Исмаил алейхиссаламды айтат. Мисалы, илгерки замандарда ислам дини араб жарым аралына келер убактарда буларды ошо Исмаилдин балдары деп айтышкан да. Ушул арабтарды, Аднанит арабтарын. Анан мисалы биздин пайгамбарыбыз Мухаммед алейхиссалам, Мухаммед пайгамбар ушу чыккан Курейш уруусу да Аднандан тарайт. Ушу Аднаниттерге кирет да. Анан Кахтаниттерди болсо түштүк арабтар деп да коюшат. Анткени алар Араб жарым аралынын түштүк жагында, көбүнчөсү Йеменде турушат экен. То есть Йемендик арабтар булар Кахтанит арабтары да. Булар мындай таза арабтар. Ал эми Аднанит арабтары бул араб тилин үйрөнүп алган арабтар. Ошо Аднанит арабтарына биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Мухаммед пайгамбарыбыз дагы ушул Аднаниттерге кирет, Аднанит тобуна, ушул Курейш уруусу. Эми бүгүн ушул өйдөдө бизде таблицада ушул статистика көрсөтүлөт. Ошо арабтар Араб жарым аралынын түндүк чыгышына карай R1A гаплогруппасынын концентрациясы көбөйөт да. Түндүк жагында Аднанит арабтары жашайт, Араб жарым аралынын. Ал эми түштүк жагында болсо жана Йеменде Кахтаниттер жашайт экен. R1A гаплогруппасы өзгөчө Аднанит арабтарына көбүрөөк кездешет. Анын ичинде ушу пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдын чыккан Курейш уруусунда да көп кездешет. Бүгүнкү күндө арабтар өтө көп ДНК тесттерди тапшырышкан. Эми аларда финансылык мүмкүнчүлүктөрү көп болгондуктан, мисалы биз бүгүнкү күндө ошо Американын Family Tree DNA базасында бир 300дөй эле кыргыз тапшырган болсок, арабтарда бир 3-4 миң арабтар ар бир уруулардан өзүнчө тапшырган чоң бир проекти бар. Мына ошол проекттин тесттердин жыйынтыктары көрсөткөндөй, ушу Курейш уруусуна жана жалпы эле Аднанит арабтарында эң көп мындай бөлүгү ушу R1A гаплогруппасы чыгып атат да. Ушул бизге кыргыздарга дагы тийиштүү Z93 субкладына кирген. Эми бүгүнкү күндө мына Курейш уруусунда да көп кездешет дедик. Эң көп концентрация Аднанит тобуна кирген арабтардын Бану Тамим уруусунда да кездешет. Алар көбүнчө Сауд Арабиясынын Нешт жана Эр-Рияд шаарларында, ошондой эле Ирак менен Катарда жашашат. Катардын башкаруучу Аль-Тани династиясы дагы мына ушул Бану Тамим уруусунан болот. Эми бүгүнкү күндө Катардын калкынын саны 2 миллионго жетпейт. Жана ички дүң продукциясын киши башына бөлгөндө бүгүнкү күндө $144,000 түзөт. Бүгүнкү күндө дүйнөдө эң бай өлкөлөрдүн катарында биринчи
орунда турат киши башына ички дуң продукциясы боюнча Катар. Эмне себептен? Анткени себеби элестеткиле, Кыргызстанда киши башына ички дүң продукция $1000. $1000. Ал эми Катарда $144,000. Ошондо 144 эсе ар бир адамдын башына ички дүң продукциясы жөттү. 144 миң менен $1000 салыштырып көрсөңөр болот да. Бул эми экономикалык мындай анализ деп коеюн. Эми бүгүнкү күндө арабтар ДНК анализдерин активдүү тапшырып жатышат. Интернетте атайын R1A гаплогруппасына кирген арабтардын тобун түзүшүп, arabdna.com деген атайын портал түзүп, тарыхын такташууда. Ошол себептүү ДНК генеалогия илими менен бирге арабтардын аталык жактан тектеш кыргыздарга болгон кызыгуусу да күчөп жатат. Белгилей кетсек, Кыргыз Республикасы да тышкы саясатында ушундай тектештик негизде араб өлкөлөрү менен алака катташуубузду күчөтүүбүз зарыл. Эми биз араб өлкөлөрү менен алардын кызыгуусу эмнеде? Кыргызстанда биздин арабтар эмнеге кызыгат да? Кыргыздардын маданиятына, кыргыздардын жаратылышына жана кыргыздардын кээ бир салттарынын арабтарга ошо окшош. Мисалы, маданиятыбызды айтсак, биз салбурунду айтабыз. Алар ошол жана ителги менен мергенчиликке, салбурунга чыкканды жакшы көрүшөт. Ошондой эле эми бүгүнкү күндө арабтар кыргыздарга көп кызыгып аткандагы эми билген арабтар. Анткени алар дагы ойлонуп атат да, кантип Борбордук Азияда жашап аткан кыргыздар биз менен аталаш бир тууган болуп калып атат деп. Ошонун негизинде кыргыздар дагы өзүбүздүн тышкы саясатыбызды, арабтар менен жүргөн тышкы саясатыбызды аталаш бир тууган эл катары жүргүзсөк, бизге бул көп мындай саясий мүмкүнчүлүктөрдү жаратат да тышкы саясатта. Ошондуктан биз бул нерсени тышкы саясатта кыргыздар арабтар менен болжолдуу 4,5 миң жыл мурун бир атадан тараган эл экенибизди биз бардыгыбыз билип жүрүшүбүз керек. Жана кайсы арабтар менен? Бүгүнкү күндө ошо биздин пайгамбарыбыз чыккан, Курейш уруусу чыккан Аднанит арабтары менен биз өтө жакын генетикалык байланышыбыз бар. Жана бүгүнкү күндө ушу арабтар менен болгон байланышыбыз байыркы доордогу ошо шумерлердин эпохасында, шумер цивилизациясын түзүлгөн эпохада биздин ата тектерибиздин бир туугандары ушул Ирандын территориясы менен жанагы Загрос тоолорун ашып, Тигр жана Ефратты бойлоп, биздин ата тектер суулардын боюнда жашаганда. Мисалы, биздин кыргыздардын ата тектерибиз биринчи Сырдария, Аму дарыянын бойлорунда жашады. Андан кийин Уралда, Волганын боюнда жашап атат. Жайык суусунун боюнда. Кийин болсо Минусин котловинасында, Алтайдагы суулардын боюнда, жалаң гана ушундай суулардын боюнда, дарыялардын боюнда жашап келген да. Бул традиция ошо жакынкы чыгышка барганда Тигр жана Ефрат дарыясынын боюнда. Ошол жерде Шумер цивилизациясын түзүүдө биздин ошо ата тектерибиздин бир туугандары көптөгөн цивилизацияларды түзүүдө, ошол жакта металлдарды иштетүүдө чоң ролду ойногон. Бүгүнкү күндө ошо жакынкы чыгышта эми дүйнөдө белгилүү элдердин
ата тектери мына биздин ата тектерибиздин бир туугандары, ошол эле ашкенази еврейлердин, ошол эле арабтардын, аднанит арабтарынын нелери, ата тектери болуп атат да. Эми бул менен эмнени далилдейт да? Маселен, биз кыргыздарда кыргыздар көптөгөн пайгамбарларды айтып жүрөт. Мисалы, Ибрахим пайгамбарга чейинки доордо да. Маселен, мисалы, бизде кыргыздардын традициясында ушул Кыдыр пайгамбардын же Кыдыр атанын ролу көп аталып кетет. Мен байкап жүрөм. Мисалы, Манас эпосунда Манас атабыз төрөлөрдө ушу Кыдыр алейхиссалам келип өзүнүн батасын берип кеткени бар да. Бул пайгамбарлар кайсы доорлордо жашаганы, мисалы, Кыдыр алейхиссаламдын доору Муса пайгамбардын доору менен бир болот да. Ошол убактарда айтылат. Эми ушундай бир кандайдыр бир бизде ошо кыргыздарда ошо традициялар айтылып келет да. Анан биздин ошо ата тектерибиз жана жылдыздарды, жыл санактарды жүргүзгөнү ушул илим дагы жакынкы чыгышка, ошол Шумер эпохасында биздин ата тектерибиздин бир туугандары көчкөндө, мына ошол илим дагы жакынкы чыгышка мына ушул жактан, Борбордук Азиядан барганы дагы бул илим далилденип жатат да, илимде далилденип жатат. Ошондуктан бул өтө кызыктуу маалыматтар. Мындан ары дагы бул мындай маданий генетикалык байланыш изилдениш керек деп эсептейм. Жана мындан ары бизге акыркы жылда ушу арабтардын Кыргызстанга көп келишип, ушул кыргыздардын маданияты менен, жери менен, эли менен, салты менен таанышуусу дагы бул бекеринен эмес. Ошондуктан муну биз кыргыздар жакшы билишибиз керек, өз оюбузга тутушубуз керек. Жана ошо биздин ата-бабалардын ушу байыркы цивилизациялардагы түзгөн ролу дагы өтө чоң экенин билсек болот да. Анан маселен ошол байыркы ассириялык жазууларда бизди ушу түндүктөн келген Ишкуза деп скифтердин маалында ошо жазылат да. Эми мындан ары биз ушул мисалы ошол эле маселен аднанит арабтары жөнүндө маселе жүрдү. Эми ошол Ур шаары биздин мисалы мен айта кете турган нерсем, кандай кыргыздардын ошол Ур шаары менен кандай мындай фольклорунда келишет да. Маселен, байыркы кыргыздын Урум Кырым менен байланышы жөнүндө маалыматтар. Маселен, биздин ошол Ибрахим пайгамбардын чыккан шаарынын аты Ур болуп атат. Урду маселен байыркы замандарда Урду Урим өстөрү Урим деп айткан экен да, жергиликтүү калктары. Эми кыргыздардын бул Урум деп айтканы да. Маселен, байыркы замандарда ошол түштүктү көздөй жакынкы чыгышка миграция кылган Z93 субкладына кирген уруулар менен жана ошол түштүк Уралда жана Кара деңиздин түндүгүндө, тагыраак айтканда Крымда калган биздин тектеш уруулар менен кыргыздардын катташы бар экени кыргыздын санжыраларында жана эпосторунда сакталып калган. Мисалы,
шумерлер өзүлөрү жашаган Ур шаарын Урим же Урум деп атаган дейт белгилүү шумеролог Самюэль Крамер. 16-кылымда жазылган Сайф ад-Дин Аксикентинин Маджму ат-Таварих деген чыгармасында кыргыздын эң биринчи жазма санжырасы айтылат. Бул чыгармада кыргыздар өзүлөрүнүн ата-бабаларын байыркы заманда Урумдан келген деп жазылат. Ошондой эле Манас эпосунда Урум шаары жөнүндө бардык варианттарда айтылат. Мисалы, Кырым болгондо, Урум болгондо, уулу өлбөгөн Урумда жок, кызы өлбөгөн Кырымда жок деп Балык Ооз Манасчынын Оторхан дастанынан кезиктирсек болот. Негизинен байыркы кыргыздар ошол батыш тарапты Кара деңиздин түндүк тарабын жана түштүк Урал жакты Кырым деп атаса, азыркы Кара деңиз менен Каспий деңизин ортосундагы чөлкөмдү жалпысынан Урум деп атап коюшканы тарыхый булактарда байма-бай айтылат. Бул Оторхан дастанын мындан ары да талкуулайбыз, анткени Балык Ооз Манасчынын бул дастанында бир топ тарыхый маалыматтар бар баамдаган киши үчүн. Чындыгында эле байыркы доордогу элдер бир уч уруудан нечен уруу элдерди жана мамлекеттерди жаратты. Ошондуктан ал учурда эл бири-бирин жакшы таанып катташып турушкан. Аралыгы алыс болсо дагы кыз берип алышып, уулдарын жөнөтүп, мына ошол замандын залкар манасчы Балык 4 сабы менен эле айтып коюптур. Урумдуктар менен байыркы кыргыздардын байланыш катташы бар экендиги Манас эпосунда дагы баяндалат. Манас атабыздын энеси Чыйырды боюнда болгон мезгилде Чыйырды энебиз жолборстун жүрөгүнө, анан сумуруктун көзүнө талгак болгон экен. Мына ошондо ак балта Чыйырдынын ал жайын угуп калып, орозду чоң атасынан калган сумуруктун көзүн көтөрүп келип, мындай деген кеби бар. Кулунум Чыйырды, орозду атам барчактан катып жүрөм мен муну. Атабыз опсуз зор экен, теңдешкен бенде жок экен, капкайдагы кишилер учураша келиптир. Сумуруктун көзү деп, буурусу жок өзү деп, Урум шаардын башасы ороздуга бериптир. Бул Манас эпосунан Жусуп Мамайдын вариантындагы Манас эпосундан үзүндү. Ошол жерде Урум дегенибиз азыркы күнгө чейин Кырымда өзүлөрүнүн теги грек бирок түркчө сүйлөгөн эл бар. Аларды кырымдыктар урумдар деп коюшат. Тили урум тилине кирет. Ошол байыркы скифтердин же өгүздөрдүн заманында ошол батыштан байыркы Грецияны дагы Урум деп аташканы байкалат. Ал эми байыркы шумерлерге таандык Урум шаарынын орду азыркы ушул Иракта болгон. Мушу менен урматтуу теле көрүүчүлөр, биз ошо арабтарга жана байыркы Ибрахим пайгамбардын ушул балдары Исмаил пайгамбардын балдары Аднанит арабтары жөнүндө баяндообузду бердик. Мен ойлойм, бүгүнкү менин берген маалыматтарым сиздерге кызыктуу болду деп. Бул илимге таянган, ДНК генеалогияга илимге таянган маалыматтар. Ошондуктан бул жерде эч кандай мындай илимий эмес нерсе жок. Сиздер менен анда эмкиде тарых сабактарынан көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.